Бишкектеги көп кабаттуу Сталинка Хрущевка үйлөрү буздурулуп, ордуна жаңысы курулат деген маалымат коомчулукта талкуу жаратууда. Мындан улам мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаев маалымат жыйын өткөрүп, талкуудагы реновация программасы сөз болуп гана айтылганын билдирди. Бул боюнча мамлекет тарабынан реалдуу кадамдар баштала электигин, ошол эле учурда Совет доорунда айрыкча 50-60 жылдары салынган көп кабаттуу үйлөр убагында 50 жылга гана мерчемделгени менен учурда 80 жылдан ашык колдонулуп жатканын, үйлөрдүн эскилиги жеткендиктен айрымдары таптакыр эле каралбай калганын кеп кылды. Бул реновация программасы бүгүнкү күндө жөнүндө сөз бойдон турат. Азыркы учурда кандайдыр бир нормативдик актылар же кандайдыр бир мыйзамдар талкууга чыга элек. Бирок биз ушул акыркы жылы, ушул 2024 жылдан бери, жылдын башынан бери ушул программа боюнча да биз кандайдыр бир жумуштарды алып келгенбиз. Мындайча айтканда, даярдануу жумуштарын акырындан жүргүзүп келатабыз. Бул нерсе эми кандай десем, реновация деген дагы бир жолу айткым келет, бул жаңылануу. Болгон ошол. Андан тышкары мынакей мисал катары айтып кетели, ушул 50-60 жылдары салынган үйлөрдүн мындайча айтканда эл сөзүндө айтылып келген хрущевкалар, Сталинка деген үйлөр эми албетте өзүлөрүнүн убактысын мындайча айтканда уже жокко чыгарды. Совет доорунда салынган айрым үйлөрдүн пайдубалына арзан деп таш менен цемент, кээ бирине кыш коюлуп, учурда бул имараттар жеке менчикте. Эгер программа ишке кирсе, мыйзамдын негизинде үйдүн ээсине курулуш компаниясы жаңы турак үй алып берип, жумуш эки тараптуу келишимдин негизинде болот. Анткени ал үйдө жашаган үй бүлө алданып көчөдө калбашы керек. Буга улай Орусия, Казакстан, Өзбекстандагы реновациядан кийин шаарлар көркүнө келип, ар кандай жаратылыш кырсыктарына туруштук бере алган заманбап үлгүдөгү үйлөр, имараттар курулуп, тургундарына ыңгайлуу шарттардын түзүлгөнүн мисал келтирди. Жер күндөн күнгө мындайча айтканда кыскарып келет. Жана ошол эле жерлерди эффективдүү пайдаланышыбыз керекпиз. Ошол эле жерлерге мындайча айтканда бир үй турган жерге көбүрөөк мындайча айтканда квадраттарды отургузсак дагы болот. Мисал катары айтайын, мынакей бир кварталды алсак эле, бир көчө, 4 көчө менен бөлүнгөн бир кварталды алсак, алыс кетпейли, ушул эле Бишкек шаарындагы. Союз учурунда салынган болсо, мисал менен 10 000 квадрат салынып, болгону 500 квартира болсо, бир кварталда. Ал ээлеген жери мисал катары бир 10 гектарды ээлеп турса, ошол эле 10 гектарга азыркы заман талабы менен бийик кабаттуу, көп кабаттуу үйлөрдү салсак, ал жерге 100 000 квадратты мындайча айтканда салса болот. 100 000 квадратты салып, ошол эле жашап аткан кишилерди баягы ордуна эле жаңы үйлөрдү салып бергенге да мүмкүнчүлүк бар. Мындан сырткары Сталинка үйүнүн курулушундагы кабаттардын бөлүнүүчү жерине жыгач колдонулуп, ал чириген маалда үстүндөгү кабаттан астыңкы кабаттагы үйлөрдү басып калуу кооптуулугу бар экенин белгиледи. Ошол эле учурда сейсмикалык туруктуулугу да суроо жаратат. Анткени адистер Совет доорунда салынган үйлөр эгер 20-15 километр аралыкта жер титирөө болуп, Бишкекке анын 8 балга жеткен толкуну келсе, убагында 6 балга туруштук берген Сталинка Хрущевкалардын кээ бир үйлөрү туруштук бере албаарын эскертишет. Ошондой хрущевкалар, ошондой сталинкалар, алар деген 8 балга жеткен силкинүүнү чыдабайт, туруктуулук бере албайт. Аны деген ачык айтыш керек. Бирок 100% бере албайт деп айта албайм. Эмне дегенде кээ бир үйлөрдү баягы тиги усиление деген этаптан өтүптүр. Кээ бир үйлөр бир жакшы жерге туруп, жакшы грунттарга жайгашкан үйлөр экен. Ошондуктан дагы бир жолу кайталап кетейин, мен адис катары ошондой бүгүнкү жанагы Сталинкаларды, Хрущевкаларды бир чети жаңы үйлөр менен жаңы реновация кылып эметкен баягы кадам менимче туура. Ушу тапта өкмөт башчынын демилгеси менен Борбордогу ар бир үйдүн сейсмикалык туруктуулугу боюнча аныктоо иштери жүрүп такталып жатканы белгилүү болду. Реновация, а это перестройка. Мен реновацияны ал үйдөгү тургундарды жаңы турак үй менен камсыздап берип, аны ишке ашырышы керек деп ойлойм. Эгер андай болбосо, абал кыйын болуп калат. Алар кайсы жакка барып жашап күн кечирет. Андыктан биринчи шарт түзүп бериш керек. Да, надо предоставить место. Шаар жаңырыш керек. Үйлөр эски үйлөрдө канча жылдан бери турган. Эми бирок
кандай десем эми. Бирок баары шаар жаңырыш керек. Шаардын мисалы илгерки ген план боюнча биздин шаар үйдө ылдый чоңой албайбыз. Биз туурасынан эле сокулук чакканан эме көбүнчөсү новостройкалар түшүп кетти. Ошолордун ордунда андан көрө этаж үй түзсө жакшы болмок. Ал эми убагында Бишкекте 1,5 миңден ашык көп кабаттуу үй курулуп пайдаланууга берилгени айтылат. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.